Ассаламу алейкум достор, қандай тұрасыздар? Орегон штаты деп жаңылып қалған аз қалдым. Айдаха штатынан чоң жалынды салам. Азыр Айдаха штатына жүк апартам, Амазондың жүгі. Қайра ошол эле жерден жүк алып алып, қайра Невада штатына кетем. Азыр мен сіздерге таразаны көрсөтүп атам. Чоң трактор үчүн тараза. Ушул жака келип жүк алгандан кийин салмакты өлчөйт. Жақшы жери мен иштеп атканыма 2 жумага жакындап калды, бирок бир да жолу таразага түшө элекмин, дөңгөлөктү дагы жылдыр элекмин. Анткени Амазондун жүгү да жеңил, UPS'тин жүгү жеңил, анан бош трейлер ташыганда дөңгөлөктүн жылдырыштын эч кандай кажети жок. Азыр мен сиздерге бир нерсени түшүндүрүп коеюн. Анткени көптөгөн жаш жигиттер тракка кирип жатышат, мекендештер. Кызыл машка Амазондун трейлери менен кандай көрүнүп калат экен достор? Кооз көрүнүп калат бекен? Амазондун знагы. Достор, ар кандай жүктөрдү алганда драйвен болобу, рифер болобу, мушундай таразага түшүш керек. Ошондо могу 12.000 паундтан ашпаш керек, эң астыңкы дөңгөлөк. Трактын арткы дөңгөлөктөрү 34.000ден ашпаш керек. Анан трактын арткы дөңгөлөктөрү 34.000ден ашпаш керек. Мен Амазонду ушу боюнча эле алдым. Анткени ичинде бир 13-14 миң эле паунд, 1000 паунд. Ана могун деген тарткандан кийин могу пиндер 4 болот, ошо кирип кеткенден кийин могу дөңгөлөктү артка жылдырганда асты жагы оор болуп калат. Эгер дөңгөлөктү астыга жылдырганда арт жагы оор болот. Ошентип таразага түшүп туруш керек достор. Анан бүгүн Руслан деген иним менен сүйлөшүп калдым достор. Өзү Денвер, Колорадода жашайт. 2 жылдан бери тракта иштейт. Алмаз байке, Кудай буйрса, силер иштеген компанияга кирсем болобу деп менден көп маалымат алды. Бул жагынан да көрүп коелу Амазондун трейлерин. Анан кандай болуп атат? Алдагы мага айтып атат. Алмаз байке, мен 2 жолу тең ошо дөңгөлөктөрдү туура эмес коюп, 2 жолу штраф төлөгөм дейт. Жакында эле Флорида штатында кетип баратып, ошол перевес болуп калыптыр. Жүгү деген бул 34.000ден ортоңку дөңгөлөк, могу трактын ортоңку дөңгөлөгү ашып кетип, мен $80 төлөп чыктым дейт. Ар бир штаттын закону ар кандай достор. Ошон үчүн жүк алганда дөңгөлөктөрдү жакшылап жылдырып алып жүрүңүздөр. Ар бир штаттык ар кандай, көбүнчө учурда мен дагы көргөм ошондой адамдарды. Силер деген, например, могу трактын ортоңку дөңгөлөгү 500 паундка оор болуп кетип баратса, Wait Station'ге кирсеңер, силерди киргизет дагы эч кандай камабайт, эч качан коркпош керек. Кадимки эле адамдар полицейский болуп иштейт. Анан офисине киргизип, анан деген ар бир паундка ар кайсы штаттаргандай мен көргөм 3 жолу тең ошондой болгон. $1 төлөнөт. 500 паунд ашык кетип баратса, анда $500 төлөнөт. Анан көп жерде жаман жери баягы карточканы колдонгонго болбойт. Алар айтат, наличка акча төлө дейт. Ана менде наличка акча жок десе, могу трейлерди калтырып кой, трактын өзү менен барып, бир банкка барып, анан $500 алып кел, ошону наличка кеш төлө, анан сага квитанция жазып беребиз, анан сен кете берсең болот дейт. А мен баардык штаттарда $1 го деп ойлогом достор. Андай эмес экен. Ар бир штаттын өзүнүн закондору бар, ар бир штаттын соляркасынын баасы ар кандай. Бул жакта солярка канча экен? Кичине кымбатыраак экен, 4.95 дейт го. Анан ошол Руслан иним айтты, Флориданыкы абдан аз экен дейт. Ошонун бүт барын сайттан, интернеттен көрсө болот экен. Кайсы штатта перевес болсо канча акча төлөнөт деп. Кудайга жалдап, Флоридада 5 цент деди го дейм. 5 цент экен, бирок ал 2,5 миңби ушундай паунд менен кармалып калыптыр. Абдан оор кетип баратып. Анан $80 төлөдүм дейт, бирок төлөгөндө дагы Флориданын жакшы жери, сенин кеш акчаң, наличка акчаң жок болсо, сага деген ошол предупрежденияны жазып беребиз, интернет аркылуу төлөсөң болот, же болбосо компанияга берип койсоң, компанияң төлөйт деп айтыптыр. Ошон үчүн достор, жүк алганда тетиги дөңгөлөккө сак болуңуздар. Баягы көп иштеп калган кишилердин эмеси толуп калат да, көңүлү. Көңүлү деп койдумбу? Баягы көзү көнүп калат дагы, анан көп таразага түшүшпөйт. Мен акыркы 1-1,5 жыл жанагы Wait Station'га да кире элекмин. Анан таразаларды дагы көз өлчөм менен эле коюп коём, баары жакшы болот да. Азыркы учурда вообще дөңгөлөккө тиймей жок, мондай
өзүңүздөр көрүп аткандай таразага кирбейлим. Азыркы чыгарган видео Америкага келем деген, тракт иштейм деген мекендештерге да пайдасы болуп калышы мүмкүн, же болбосо бул Америкада тракка кирип жаңы иштеп аткан мекендештерге дагы пайдасы болуп калышы мүмкүн достор. Ошон үчүн мен акыркы күндөрү бир 4-5 бала силердин видеолорду көрдүк деп мага чалып, анан биздин KG Line Group компаниясына жумушка кирди. Бүгүн дагы чалган Руслан иним дагы 2 жылдан бери тракт айдайм. Алмаз байке, ошо телефондорду сурайын дедим эле. Силердин компанияга кошулайын деп жатам дейт. Ошон үчүн жалаң жеңил жүк ташыңар келсе, Amazon менен иштейиңер келсе, абдан жакшы плюстары көп. Телефондордун баарын калтырып атабыз. KG Line Group компаниясына же Туташ компаниясына кирсеңиздер болот. Биз баардык нерсени айтып беребиз. Телефондордун баарын калтырып атам. Мирландыкын, Сайпидиндикин, анан өзүм дагы. Чалыңыздар, биргиштейли. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар достор.